Эскилиги жетип, авариялык абалга келген Дооронбек Садырбаев айыл аймагындагы номер 43 Акжол орто мектебинин эски имараты 1970 жылдарга таандык. Аймакта мектептин жоктугунан 94 жылдан бери билим берүүчү жайга айланган. Ошол күндөн тартып балдар кичинекей, шарты жок мектепте билим алып келишкен. Мындан улам өткөн жылы заманбап шарттагы жаңы билим уясынын курулушу башталып, 1 жыл ичинде толугу менен бүткөрүлдү. 200-гө жакын окуучу эми ыңгайлуу, жарык жана коопсуз класстарда билим алмакчы. Мында бардык талаптарга жооп берген шарттар каралган. Мектеп заманбап шартта курулган. Айталы, бул жерде класстык бөлмөлөрдөн сырткары ашкана, спорт зал, актовый зал өңдүү бардык жагдайлар каралган. Ошол эле учурда азыр ушул тапта келген эмеректерди жайгаштыруу иштери кызуу жүрүп жатат. Биздин мектепке сонун ашкана түштү. Азыркы күндө бардык немелер келип атат. Холодильник, оборудованиелер келип атат. Ошо жайгаштырып атабыз. Бул жерде раковина, кол жуугуч, балдарга кол жуугучтар коюлду. Андан сырткары мектептин мына коридорду көрүп атасыңар. Коридор башка мектептерге салыштырмалуу кең коюлуп атат бардык нерселери. Андан сырткары азыркы заманбап талапка жараша, заманга жараша. Мына туалеттер ичинде санузелдер менен бардык шарттар менен түзүлгөн, Андан сырткары мына кабинеттерге кире турган болсок, бул кабинеттерде баштагы класс кабинети, бул кабинетти мурунку биздин эски мектеп менен салыштырып болбойт. Себеби мурунку биздин эски мектептин кабинети бир дагы талапка жооп бербейт эле. Азыркы мына кабинет көрүп атасыңар, кең, окуучулар кеңири окуп, кеңири билим алышат. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланып, 100 миллион сомго жакын каражат сарпталды. Азыркы тапта мектептин ички жабдуу иштери жүргүзүлүп, акыркы даярдыктар көрүлүүдө. Мурдагы мектебибиз бир класстан болчу, бардыгы шарттар жок болчу. Бул мектепте азыр шарттар бар. Кыздарга кол эмгектен машиналар келди, компьютерлар келди. Бардык шкафтар, компьютер немелери бар. Шкафтары, мектеп чоң, жарык, аябай кубанычтабыз биз азыр айыл боюнча. Мугалимдер да, окуучулар да өтө кубанычта турабыз. Жергиликтүү тургундар менен мугалимдер бул ири долбоорду жаш муундардын келечегине болгон камкордук катары баалашууда. Алардын айтымында мындай шарттагы мектепте балдар сапаттуу билим алып, кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Бул Черемушка айылы. Бул жерге азыркы учурда менин 2 балам окуйт. Ал эми бул мектептин бүтүрүшү биз үчүн өтө чоң кубаныч болуп атат. Анткени көп жылдан бери күткөнбүз бул мектепти. Биз буга чейин Шипаңда эле окуган балдарым мындай мектептерге суктанып эле карачу да. Азыр биз үчүн өтө кубанычтуу. Эске салсак, Нокен районунда ушул тапта 5 мектептин курулушу жүрүп, алардын 2-өсүндө жумуш аяктап, 1 сентябрда окуучулар үчүн эшигин ачат. Ал эми райондо жалпы 59 мектеп бар, аларда 37 миңдей бала билим алат. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Нокен району.